Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Балдар, силер жуму укканды, окуганды жакшы көрөсүңөрбү? Азаматсыңар. Анда эмесе, бүгүн балдар, мен силерге Тоолубай сынчы кыргыз эл жумугун окуп берем. Илгери бир заманда кыргыз жеринде Жанбек деген каардуу хан жашайт. Ал ушунчалык каардуу болот. Ага арыз моңун айтып келген кишилердин баарынын башын алдырып, кайша кылгандардын баарын орго салдырат. Карапайым элдин арыз моңун уга турган эч ким калбай калат. Ошол заманда Тоолубай аттуу абдан баамчыл, ар бир айтылган сөздү, болгон кыймылды эстеп калган кырагакы адам болот. Ал кичинесинен эле өзүнүн айлана чөйрөсүнө кылдатпай коо жүргүзүп, андан жыйынтык чыгара билген бала болгон. Тоолубайдын сынчылык өнөрү эл арасында тарай баштаганда, хан аны сынап көрүү үчүн атын сынатат. Тоолубай тулпарды бир күнү кечке минип, кечинде ханга келгенде, тулпардын тулпардыгы анык, бирок эки кемчилдиги бар, дейт. Хан чочуп кетип, ал эмне кемчилдик? Деп сурайт. Тоолубай бир саам ойлонуп туруп, туулганда эшектин сүтүн менен оозалантып, уйдун сүтү менен өскөн экен, дейт. Хан буга ишенбей, тулпарды баккан саяпкерди ордого алдырып келип сурайт. Саяпкер Тоолубай сынчы туура айтып жатканын ырастайт. Хан Тоолубайдын айтканына анча ыраазы болбой, бир нан бериптирет. Ал эми ошол мезгилде ордого келип калган хандын аялы Тоолубайга дилде берет. Тоолубайды дагы бир текшерип көрмөк болуп, хан өзүн сынатат. Тоолубай аны көпкө карап туруп, анын хандын баласы эмес, наабайчынын баласы экендигин айтат. Хандын буга катуу жини келет. Апасын чакыртат да сынчы айтып берген нерсени айтат. Ошондо хандын апасы ал чынында хандын эмес, наабайчынын баласы экендигин өзү төрөп, аны наабайчынын аялы менен алмашып алганын, кийин кызын кайра ага алып бергенин айтат. Тоолубайдын абдан баамчыл жана тартымда чындыкты айтканына элдин баары ыраазы болушат. Накей балдар, ушул менен биздин жомок соңуна келип жетти. Эмесе балдар, силер кийинки суроолорго жооп бергиле. Биринчи суроо. Жанбек хандын элинин арыз моңун укпай, кайша кылгандарын орго салдырганы туурабы? Экинчи суроо. Тоолубай кандай адам болгон деп сыпатталат? Үчүнчү. Хандын тулпарынын кемчилдиктерин айтканда, саяпкер эмне деди?